Ассаламу алейкум, Мырзакит мырза. Менин атым Дастан болот. Бул жерде уюштурулуп жаткан оюндар жөнүндө кандай көз караштасыз? Бул жерде уюштурулуп жаткан оюндардын негизги максаты, мен айта кетсем, бул жерде кыргыздардын башын бириктирүү максатта баарын уюштуруп жатабыз. Москвада анткени көп болгондугубузга байланыштуу бири-бирибизди кадыр барктага калдык. Ошол максатта кыргыздардын башын бириктирип, бир максат, бир билек, бир тилек болуп, ошол максатта уюштурулуп жатат. Демек ынтымакка чакырууда экенсиз. Ынтымакка чакырууда. Чоң рахмат. Кийинки сурообуз болсо, силер кандай бир уюшулган топпу же бир организациядан келдиңерби же өзүңөр эл арасынан да? Биз эл арасынан кандай десем, Кыргызстандагы болгон окуяларга терс көрүнүштөргө, оң көрүнүштөргө колдоп үн билдирип жатабыз, терс көрүнүштөргө дагы ой пикирибизди айтып жатабыз. Ошондой максатта биз кыргыздын активисттери деп койсок да жаңылышпайм. Чоң рахмат сиздерге ушинтип жакшынакай бүгүнкү биздин майрамга оюн уюштуруп жатканыңыздарга. Бул жерде канчадай адам чакырылды эле? Бул жерде көптөгөн жактардан жарыялар кеткен. Бул жерге менин билишимче баары эле бош болгону келет. Телефондорубузга чалуулар болуп атат учурда. Ошол чалууларга жооп берип баарын чакырып жатабыз кыргыздардын. Азыр бул жерде 80-90 адам бар. Бул жерге оюн зоок, анан тамак аш уюштурдуңуздар. Оюн зоок, кыргыздын нукура оюн зооктары болот, жана тамак аш берип, баарынан тамактан даамдан турганга аракет жасап жатабыз. Чоң рахмат. Мырзакит мырза, айта кетсеңиз, бул жерге азыр дал ушул учурда канчадай адам чогулуп калды? Мен жогоруда айта кеттим, бир 80-90 адам бар бул жерде. Чоң рахмат. Мен дагы бүгүн учурдан пайдаланып, бүгүн 5 май Кыргыз Республикасынын конституциясын кабыл алган күнү баарыңыздардын майрамыңыздар менен. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктоо менен сиздер менен мен Салбаров Дастан жана Мырзакит мырза болду. Саламатта калыңыздар. Рахмат балдарым. Бүгүнкү мен мына күтүлбөгөн жерден келип калып, силердин ушундай уюшуп, чогулуп, дасторкон жайып, бири-бириңерди жакыныраактан таанып, сүйлөшүп, ойноп отурганыңарга аябай кубанып, сүйүнүп отурам. Дайым ушу майрамыңар кут болсун, ынтымагыңар бекем болсун. Дайым ушундай ынтымакчылыкта бири-бириңи көргөндө саламыңды айтып, бири-бириңи колдоп, аманчылыкта жакшы күндөрдө жүргүлө. Рахмат аксакал сизге. Ошол менен бүгүнкү биздин 5 май жакшынакай майрамыбызды ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Анан айымдардан да бир сөз берип коелу, аксакал эже. Келиңиз сөз. Апа, келип жакшынакай өзүңүз ой пикириңизди билдирип, бүгүнкү жыйналыш жөнүндө ой пикириңизди билдирип кетсеңиз. Саламатсыңарбы менин бир туугандарым. Бүгүнкү бардыгыңарды майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бизде дайыма ушу биримдик болсо, ушу бүгүнкү күнгө болуп, дасторконубузду кеңири жайып, бирибиз менен көрүшүп, ушу биримдикте дайыма бирге жүрсөк. Куш келипсиңер бүгүнкү майрам күнү жакшы бирибиз менен көрүшүп, саламдашып отурганга Алла Таала насип эткен экен. Мынтип жолугушуп отурабыз. Бул жыйыныбыз такыр токтобосун, тез жолугушуп, бирибиз менен кабарлашып турайлык, эч убакта жамандык көрбөйлүк. Биздин Кыргызстаныбыз оңолуп, аман эсен Кыргызстанга жеткенге Алла Таала насип этсин. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат.